Саламатсыздарбы, назарыңыздарда өлкө демей маалымат топтомунун 5-билик чыгарылышы бүгүнкү көрсөтүүдө. Кара кече көмүргенинде жер көчтү, бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч болгон жок. 150 миң куб топурак кулап, экскаваторубузду басып калды. Үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт, аялдар менен балдар өзгөчө коргоого алынат. Ошондой эле кымбатчылыктан болушу мүмкүн, үй бүлөдөгү эгер үй бүлөлөрдүн спирт ичимдигин ичкендигинен болушу мүмкүн. Маданият жана маалымат кызматкерлери үчүн салтанат өткөрүлүп, эмгек алдыңкылары сыйланды. Кече 3 ноябрь күнү Жумгал районунун Кара кече көмүргенинде жеке ишканалардын бири көмүр казган жайда жер көчүп, бир экскаваторда басып калды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бактыга жараша ал учурда экскаваторда айдоочу болгон эмес. Тоо тээктен урап түшкөн көлөмү болжол менен 30 000 метр кубту түзөт. Бүгүн аталган жерде жарандык коргонуу комиссиясы менен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүштү. Маалымат үчүн айтсак, аталган кенде жалпы 70тен ашуун компания бар болсо, анын ичинен туруктуу 40 компания көмүр казып келет. 27 профилде кече күндө мына болжол менен 150 миң куб топурак кулап, экскаваторубузду басып калды. Корлинг фирмасынын экскаваторун. Азыр буюрса экскаваторду тазалап, артын азыр сүйрөп чыккан атабыз. Буюрса бүгүн кечинде экскаваторду чыгарабыз. Эртең менен баштап жолду ачып, кайта бул жерде көмүр жүктөө иштери кайта уланат да. Статистикалык маалыматтарга таянсак, акыркы жылдары үй бүлөлүк же балдар менен аялдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүүдө дешет адистер. Алсак, жыл башынан бери Нарын облусу боюнча зордук зомбулукка байланыштуу 250 факты катталган. Мындан улам абалды жөнгө салууга карата милиция кызматкерлери үчүн семинар кеңешме өткөрүлдү. Нарын облусу боюнча жыл башынан бери зордук зомбулукка кабылгандардын саны 250гө жетип, жыл өткөн сайын алардын саны өсүүдө. Алсак, катталган 250 учурдун 225 аялдарга, ал эми 14 балдарга карата болгон. Азыркы учурда социалдык маселелер, абал ошондой эле кымбатчылыктан болушу мүмкүн, үй бүлөдөгү кээ бир үй бүлөлөрдүн спирт ичимдигин ичкендигинен болушу мүмкүн. Катталган учурлардын көбүнчөсү кайталанат. Мисалы, ошол статистиканын өсүүсүнө ошол жол берилип калат да, ошондон. Үй бүлөлүк зомбулук катталган учурда алгач эле милиция кызматкерлери жабырлануучуга коргоо ордерин берип, обочулонтуп коргоого милдеттүү. Бирок зомбулук көрсөткөн жаранга чара көрө албайт. Мындай шартта зомбулук көрсөткөн жаран жабырлануучуну кайсыл жерде болсо дагы таап алып, кайрадан зомбулук кылган учурлар көп кездешет. Качан гана соттук иштер жыйынтыгы чыгарылган соң 30 000ден 60 000ге чейин акчалай гана айып пул салынат. Бизге 102 билдирүү түшкөндө, биз барган учурда баягы азыркы иштеп аткан мыйзам менен жардам көрсөтө албай калып атабыз да. 3 саатка, например, 3 саатка камай албайбыз мурдакыдай. Жок эле дегенде бир 3 күн, 5 күн камачубуз мурунку эски мыйзам менен. Азыркы жаңы мыйзам киргизилет деп атат. 5 күнгө, 7 күнгө арест берилет деп атат. Ошол кирсе жакшы болот эле биздин ишибизге. Мындан улам учурда жазык, жоруктар жана административдик процесстик кодекстерге жана үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү сунуштары берилүүдө. Эгер толуктоолор киргизилсе, зомбулук көрсөткөн жаранды 5-7 күнгө чейин убактылуу камакка алуу чаралары жана өз балдарына жоопкерчилик албаган ата-энелерди жоопко тартуу сыяктуу чаралар күчөтүлмөкчү. Резолюциясы 13-25 Кыргыз Республикасы Милиция кызматкерлери аялдардын жана балдардын жашоого болгон укугун коргоо, коопсуздугун сактоону камсыз кылуусу шарт. Мезгил өткөн сайын курчуп жаткан көйгөйдү жөнгө салууга карата Нарын шаарында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери үчүн атайын окуу семинар уюштурулду. Ар бир кызматкерлер менен кандай алгоритмде, кандай стандартта сүйлөшүп, зордук зомбулукту токтотуу боюнча жанагындай видеороликтерди көргөзүп, ар бир биздин
жеке министрликтин буйртмалары менен тааныштырып, жакшыртуу боюнча иш-чаралар өтүп атат. Окуу семинарда катышуучулар зомбулукка калган аялдарга жана балдарга карата базалык кызмат көрсөтүүнүн негизги принциптери жана стандарттары боюнча маалыматтар берилди. Өзгөчө басмырлоонун түрдүү формаларына калган аялдарга, балдарга жана майып адамдарга туура мамиле кылуунун өзгөчөлүктөрү түшүндүрүлдү. Ошо милиция кызматкерине келгенде анын биринчи мамилесинен ошол аял коргоого ээ болоруна ишенеби, андан ары кадамдарды жасайбы же кайра мени коргобойт экен мамлекетим деп артка кетип калабы, ошол өзгөчө маанилүү болуп эсептелинет да. Зомбулукка калган аялдардын укугун коргоо менен психикасын калыпка келтирүүчү милиция кызматкерлери жерлерде кризистик борборлор менен дагы тыгыз иш алып баруусу керек. Мындай шартта бул багытта иш алып барган бейөкмөт уюмдар менен кризистик борборлордун жардамы чоң. Мы являемся Бишкекским городским центром, но тем не менее мы... Балдарды коргоо, тагыраагы зомбулукка кабылган балдарга жардам берүү борборубуз. Бизге көптөгөн балдар келет. Ошол эле учурда Нарын облусунан дагы келген балдар бар. Психикалык, юридикалык жардамдарды берип, коргонууга жана коопсуз болууга кепилдигибиз бар. Психологи детские, специалисты по социальной работе. Белгилей кетсек, аталган иш-чара өлкөнүн министрлер кабинети менен Бириккен Улуттар уюму тарабынан түзүлгөн Теңдик нуру долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Ага ички иштер министрлиги, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фондусу ишти аткарышууда. Семинардын соңунда зомбулукка байланышкан көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча маалыматтар берилип, алдыда аткарылуучу иштер белгиленди. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын шаары, Өлкөдеми. Ысык көл облусунун Кызыл Суу айылында улуттук коопсуздук кызматкерлери үчүн турак жай курулуп, үй ээлерине ачкычтары тапшырылды. Бүгүнкү күндө коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда мындагы кызматкерлердин эмгеги чоң. Акыркы жылдары өлкө аймагында аталган кызматкерлерге бир топ социалдык кам көрүлүүдө. Имаратка Ысык көл облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 13 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Кененирээк Айнура Достукбекованын материалында. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапар менен Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында болду. Мында улуттук коопсуздук кызматкерлер үчүн курулган турак жайдын ачылыш салтанатына катышып, үй ээлерине ачкычтарын тапшырды. Бардык шарттар менен курулган турак үйлөр жалпы 4 үй бүлөгө берилди. Аттылуу болгула ушундай жакшылап жашагыла, акмал ишке ийгилик болсун. Кыргызстан Республика ушунча жылдардан бери, көптөгөн ондогон жылдардан бери жүргүзүлүп аткан жумуштар жүргүзүлүп келе жатат. Жерлердеги биздин райондук отделениялерибиз бардык кайрадан курулуп атат, облустук управлениялерибиз башкадан курулуп атат. Кызматкерлерге шарттарды түзүлүү иштери толук жүрүп атат. Бул иштердин бардыгына президентибиздин берген тапшырмалары бар. Ошолорду биз аткарып атабыз. Урматтуу ардагерлер, сиздерге дагы рахмат. Сиздер кылган эмгектин аркасында бүгүн ушундай жетишкендиктер, учурда иштеп жаткан улуттук коопсуздук кызматкерлерине сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби коопсуздук мамлекеттин негизги өзөгү, ушул өзөктү сиздер кармап, сиздер бүгүн ошону камсыз кылып атасыздар. Ишиңиздерде ийгилик болсун, бүгүнкү жакшы саамалык мындан ары да улансын. Мына Кудай буйрса, Кандыкман Кыдыршаевич ушул облустук башкармалыктын аракети менен Караколдо курулуш жүрүп атат. Андан сырткары Ысык районунда да курулуш иштери бүтү. Ушундай бир жакшы иштер болуп атат. Ишиңиздерде ийгилик болсун, жергебизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун. Рахмат. Үй шартын жакшыртуу максатында ушул турак жайы салынып, бүгүн мына ачылышы болуп, өткөрүлүп берилип атат. Тендердик баасы 13 миллион 180 миң сом. Бул турак жайдын курулушу 2020 жылы башталып, мына бүгүнкү күнү бүткөрүлүп, толугу менен өткөрүлүп берилди. Ал улуттук коопсуздук кызматкерлерин мамлекеттик мыйзамдарга баш ийип, тартипти так сактоо менен башкаларга үлгү болуш керек экенин белгилейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттин тышкы жана ички коопсуздугун сактоодо бир топ алгылыктуу аракеттер көрүлүүдө. Айта кетсек, мындагы кызматкерлердин талыкпай жүргүзгөн ишмердүүлүктөрүнүн натыйжасында жыл ичинде мамлекеттик бюджетке 7,5 миллиард сом каражат кайтарылган. Эгерде биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өзүбүз мыйзамга баш ийбей, өзүбүз мыйзамды так сактабай, өзүбүз ошол тартипти буза турган болсок, анда мамлекетте эч качан тартип болбойт. Себеби биздин гана жумуштун негизинде мамлекетибиздеги эң негизги коопсуз сактоо биздин милдетибиз.
мына ошондон бардык маселелер башталат. Эми коррупция боюнча күрөшүү боюнча мен бир-эки маселе айта кетейин. Мамлекеттин өзөгүн түзгөн мамлекеттүүлүктү жок кылуунун бирден бир себеби бул коррупция. Кайсыл мамлекетте болбосун, мамлекетибиздин кайсыл тармагында болбосун, эгерде коррупция кире турган болсо, жайгаша турган болсо, мына биз анда эч качан өнүкпөйбүз. Эгерде биздин арабызда кимдир бирөө мыйзам буза турган болсо, аны тез арада биз жоопко тартабыз. Мына мен жетекчи катары айтып коеюн. Мен башында турганда, мен азыр ушул жерде иштеп турганда, эч кандай коррупциялык элементтер биздин УКМКде болбош керек. Кимдир бирөө ушул аракет кылган эле болсо, биз аны жоопко тартабыз. Ошондон сиздерге мен ишенемин, урматтуу кызматкерлер, ар бириңиздер ушул тургандар профессионалдуу, өз эмгегин билген, сүйгөн, өз кызматын так аткара турган кызматкерлер деп эсептеймин. Жана мен ошого ишенемин. Ошондой эле иш-чаранын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы алдыда өтө турчу парламенттик шайлоону таза өткөрүүгө карата жоопкерчилик менен иш алып барылыш керек экенин белгиледи. Ал өз сөзүндө мамлекеттик кызматкерлер шайлоо боюнча маселелерге кийлигишпеши керек экенин, эл өзү каалаган адамды шайлаарын айтты. Кайсы бул мамлекеттик кызматкер шайлоо боюнча ишке киреше турган болсо, биз аны жазалайбыз. Ошону жазалаш мына силердин колуңарда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул маселе боюнча катып иштешиңиздер керек. Губернатордон баштап, президенттин өкүлүнөн баштап, айыл өкмөттүн жөнөкөй специалистине чейин кийлигишүүгө акысы жок. Бул биринчи маселе, бул административдик ресурс деп коет. Экинчи маселе, ошол добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча. Добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча дагы чоң жумуштар жүргүзүшүңүз керек. Элдин өзүнө коюшубуз керек. Байлар, акчасы көптөр, же болбосо бийлиги барлар өзү каалаган адам шайлатып алган мезгилден өттүк. Эл каалаган адам шайласын. Кайсы эл кимди кааласа, ошол депутат болуп барсын. Бүгүнкү бийлик ким депутат болуп барса дагы иштөөгө даяр. Ошолор менен кызматташууга даяр. Ошолор менен мамлекетти өнүктүрүүгө биз даярбыз. Мыйзам бузуучулук болуп, эртең шайлоодон кийин бизди административдик ресурс менен монтип добушубузду алып койду, же добуштар сатып алды деген сөз болбош керек. Эгер ошондой сөз кайсыл жерде чыкса, ошол жердеги жетекчини биз жоопко тартабыз. Кайсыл жерде чыкса, Ысык көлдө чыгабы, Жалал Абадта чыгабы, же Нарында чыгабы, ошол жерде жетекчиси жоопко тартылат. Айрыкча укук коргоо органынын жетекчилери. Белгилей кетсек, мамлекет эгемендүүлүккө жеткенден тарта президент, өкмөт жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилери тарабынан коопсуздук органдарынын кызматкерлерине кам көрүлүп келүүдө. 2 жыл мурда Каракол шаарында 4 кабаттуу ушундай эле турак жай салынып, кызматкерлерге берилген. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү 28 ноябрда өтүүчү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнүнө карата шайлоо участкаларынын даярдыгын карап чыгуу боюнча буйрук чыгарды. Анда облустагы шайлоо участкаларынын саясий өнүктүккө даярдыгын жеринде текшерүү боюнча облустагы мекеме ишканалардын жетекчилерине тапшырма берилди. Алып айтсак, Баткен облусунда жалпы 218 шайлоо участкасы бар. Аймактагы абал боюнча кийинки материалда айтылат. 28 ноябрь Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү өтөт. Ага ылайык өлкөдө шайлоого карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Алсак Баткен облусунда 218 шайлоо участкасы болсо, алардын 80-и Баткен шайлоо округунда. Дал ушул округда участкалардын шайлоого карата даярдыгы тууралуу айтып беребиз. Кадамжай районунун Кыргыз кыштак айыл өкмөтү Баткен шайлоо округуна караштуу. Аталган айыл аймагында 3 шайлоо участкасы бар болсо, анда 4000ден ашуун шайлоочу катталган. 82-12 шайлоо участкасында 711 шайлоочу бар. Шайлоого карата өтүүчү өнөктүккө толугу менен даяр экендигин участканын катчысы Жылдызкан Маматкулова билдирет. Шайлоо участкасы керектүү жабдуулар менен толук камсыз болгон. Кыргыз кыштак айыл өкмөтүнөн бардык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Керектүү эмеректер менен техникалык жардам дагы көрсөтүлүп жатат. Бардык техникалык каражаттар менен камсыз болгонбуз. Генераторубуз бар. Чрезвычайный ситуацияга даярбыз.
Шайлоо участкаларынын даярдыгы боюнча көзөмөлдү жүргүзүү үчүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин атайын буйругу чыккан. Буйруктун негизинде жумушчу топ түзүлүп, тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери шайлоо участкаларындагы даярдык иштерин карап чыгууда. Ошол керектүү шарттар түзүлүп атат. Жергиликтүү бийлик тарабынан керектүү жабдуулар алынып берилип, мынау шайлоо участкаларындагы жарыктандыруу боюнча, айлана чөйрөсүнө иретке келтирүү боюнча, ошондой эле жанагы кыш мезгилинде жылуулукту камсыз кылуу боюнча, генераторлор менен камсыз кылуу боюнча бардык көрүлгөн иш-аракеттерди көзөмөлгө алып атабыз. Азырынча мына 6 шайлоо участкасын кыдырып чыктык. Бардык жерде өз деңгээлинде даярдыктар көрүлгөн. Баткен шайлоо округуна Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагы да кирген. Анда 8 шайлоо участкасы болсо, бүгүнкү күнгө карата жабдуулар менен камсыздалып, толугу менен даяр. Даярдыктар боюнча маалымат, дежурство графиги, шайлоо баягы төрагалары бардыгына доска силинген. Биякта бүгүнкү күндө шайлоочулардын ар ким өздөрү келип көрүш үчүн шайлоо участкаларынын тизмелери, номерлары менен турат. Анан талапкерлерге жанагы шайлоого болгон маалымат доскалары бар. Ошондой эле мына жаңы азыркы болуп аткан генератору бар, мына генератор даяр бензин менен. Ошондой эле ошол төрагасы могу жерде турат, сейф бар, нөмөтчү бар, ошондой эле медайын тура турган жерлери бар. Анан шайлоочулар бияктан киришет дагы, мына зор чоң залга киришет. Bu yerde operatorlar oturat, bir yerde участканын мүчөлөрү oturat. Анан бул үстү жагында байкоочулар, ишеним өкүлдөр бар отурушат. Бул жерге жакшы жолчу кабиналар бар, кабиналар турат, 4 кабина бар. Эртеге урналар келгенден кийин 2 урна тең бул жерге коюлат. Адамдар келиши менен чыгышып кетишет. Жалпысынан алганда шайлоо өнөктөгүнө 1 мандаттуу талапкер катары Баткен облусунан 37 жаран атсалышууда. Ал эми бул көрсөткүч өлкө боюнча 306-ны түзөт. Шайлоонун жыйынтыгында жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы 1 мандаттуу округтан шайланып келишет. Бактыгүл Мирадилова, Куштар Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүн өлкө боюнча 91 адамдан ковид илдети аныкталды. Бактыга жараша Нарын облусунан бүгүн дартка кабылгандар болгон жок. Республикалык штабтын маалыматы боюнча Бишкек шаарынан 42, Чүй облусунан 22, Ош облусунан 4, Талас облусунан 3, Ысык Көл облусунан 14, Жалал Абад облусунан 2, Баткен облусунан 4 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 61 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 653 бейтап, амбулатордук түрдө 782 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 181.590 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 175.953 киши айыгып чыкса, 2679 адам каза болгон. Элди бийлик менен байланыштырып, маданиятты дүйнөгө тааныткан тармак элеринин кесиптик күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, алдыңкы кызматкерлер сыйлыкка татыды. Салтанаттын жүрүшү тууралуу кийинки материалда айтылат. Берилген ар бир образды ийине жеткире аткаруу менен бирге ырчылык өнөрдү аркалаган Максат Байзаковдун маданият чөйрөсүнө аралашкандыгына быйыл туура 16 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта ондогон кейипкерлердин образын жараткан талант адамдардын көкүрөк көдөнүндө сакталган кулк мүнөзүн көрүүчүлөргө таама жеткире билүү театр кызматкерлеринин башкы максаты дейт. Маданият мен үчүн элдин руханий дүйнөсүн көтөрүү. Маданияттын кызматкерлери, маданият өзү элди агартуу деп эсептесем болот. Элдин жан дүйнөсүндөгү бир сакталып жүргөн өзүнүн көдөнүндөгү бир бугу болобу же сүйүнүч болобу, ошону биз менен тең бөлүшүп, көрүүчүлөр менен тең бөлүшүп, көрүүчүлөр бир жакшы рахат тартуулап дегендей, же болбосо ичинде бугу болсо ошону чыгарып дегендей ниетте кылабыз да. Маданият тармагынын ысыгына күйүп, суугуна тоңгон Максат Байзаков бүгүн маданияттын мыкты кызматкери төш белгисине ээ болду.
Ал эми өмүрүн журналистикага арнаган Тынчтык Султанов 35 жылдан бери калктын маалымат менен камсыз кылып келет. Бул аралыкта аңгемелерден турган 5 жыйнакты чыгарып окурмандарга тартуулады. Союз доорунда сөзгө маани берилсе, эгемендүүлүк жылдары баркы кетти, эми кайрадан калыпка келчү мезгил баш баккандай дейт. Садыр Жапаров президент болуп келгенден бери ушуга үмүт жанып калды да. Бир кезде баарыбыз эле аралашып эле жакшы жазсаң деле эчтеке жок, жаман жазсаң деле эчтеке жок. Мисалы үчүн Союздун убагында критикалык материалдарды жазганда сразу ошол бюродо же болбосо кандайдыр бир жетекчиликтер тарабынан текшерилип, анан ошолор жаза колдонулчу. Ал эми кызматтан алып ийген учурлар болгон. Көп эле аны мен баарын айтып отурбайын. Эми азыр жазып аткасыңбы эч кимдин иши жок болуп келатат да. Анан эми ушул жаңы президентибиз ушул маселелерге эми чекит коет болуш керек деп мен үмүттөнүп атам. Маданият, басма сөз жана маалымат кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрында салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, тармактын алдыңкы кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылып, куттуктоолор жолдонду. 4-чү бийликтин бутагы болгон журналисттерибиз жана маданият кызматкерлерине башка тармактарга караганда да өтө көңүл бурушубуз керек. Бул боюнча президентибиз Садыр Жапаровдун дагы эң биринчи чыккан указы дагы ушу инсандын руханий адеп ахлак өнүгүү багытындагы чыккан указдарынын бири. Ошол себептен биз президентибиздин саясатын колдоп, маданият тармагына өтө мындай аяр мамиле кылып, жакшы көңүл бурушубуз керек. Майрамдык иш-чара өнөр адамдарынын катышуусундагы концерттик номерлер менен коштолуп жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Улуттун уулу Жусуп Абдрахмановго 120 жыл. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада алгачкы мамлекеттик саясий ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө зор салым кошкон улуу инсан Жусуп Абдрахмановдун баскан жолу баарыбызга үлгү аттуу конференция өткөрүлдү. Анда залкардын мамлекет үчүн жасаган эмгектери талданып, дагы бир ирет эскерилди. Уюштурулган иш-чаранын негизги максаты Жусуп Абдрахмановдун мамлекет үчүн жасаган эмгектерин калың элге жайылтуу менен биргеликте жаш муунду мекенчилдикке үндөө болуп саналат. Жусуп Абдрахманов аксакал бул доордун жүгүн көтөргөн инсан болгон. Бүгүнкү ала турган сабактарыбыздын башкысы биринчиден мындай эл башчысы, улуттун лидери, өзүн жогору санаган инсандар өзүн өзү жаратуусу керек да. Жусуп Абдрахманов ушуну айтканда, мен өзүмдү өзүм жараттым деп. Ошондо бул мамлекет ишмер катары жараткан. Анан өзү учуруна дагы сынга кабыл алып, кабыл болгон бул улучул деген наам койгон да. Бирок андан деле ал териккен эмес, ошол кыргыз улуту үчүн абдан күйгөн. Бейшемби күнгө карата кесиптештерим үлгүрүп топтогон окуялар мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар.